Бишкек шаарынын түштүк тарабы Байтиктен жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Короосунда түрлүү бактары. Бир аз ар жактан өткөн дарыя бар, суунун угулуп турган сонун жерде. Түзмө түз ээлер менен байланышасыздар туугандар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Байтикте жайгашкан. Сиздер келүү үчүн Южный магистраль Баха көчөнүн кесинчен өйдө карай келесиздер. Резиденция, андан кийин Байтиктин аркасы да бир аз жүрөсүздөр туугандар. Байтиктин центральный көчөсү оңго бурулган жерге жетпей эле могу жерден солго карай киресиздер. Мынакей мосттон кирсеңиздер эле бул жерде эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Жана ошондой эле могу жерден жүргөн автобустар дагы бар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы. Сиздер жанакы Байтиктин центральный көчөсүнөн киргенде эле оң тараптагы туугандар мынакей биринчи үй болуп калат. Байтик юбилейная дача туугандар. Участогунун аянты кызыл китебинде 5 соток, фактически туугандар 8 соток экен. Эң эле батыш чегираныкке бул пескалыктан болгон забор бүткөн жерден чыгыш чегара болсо тиги кошунага чейин болуп калат туугандар. Бийик забор, дарбаза, анан электр энергиясы бар, суусу центральный суу дагы, жер сугарганга поливной суусу дагы бар экен. Мынакей туугандар, бул батыш чегарасы, бул ушу менен түз өйдө карай кетет. Жана ошондой эле мектеп балак бакчасы боюнча айтсак, мынакей могу жер уже жанакы мен көргөзгөн поворот, машина өткөзөтүн көрүнүп турат туугандар. Бул центральный көчө. Ошо менен жүрсөңүздөр эле Байтиктин мектеп бала бакчасына балдар жөө эле барып келишет. Ал жерден жүргөн автобус маршруткаларга дагы бат эле чыгып барсаңыздар болот туугандар. Мынакей бул кошуналар райондун көрүнүшү. Жана ошондой эле бир аз ары жакка мынакей окшош болуп городок болуп коет беле, ушундай окшош үйлөр салынып аткан учуру. Так, короосуна киребиз туугандар, машина койгонго жайы. Бул жагында мондай түрлүү өтө сонун бактар бар экен. Бактарынын сорту жакшыбы же караган кишиси жакшыбы? Бактарын карасаңыздар, сливалары көп салган, алмалары да ийилип көп салып тур туугандар. Анан бул жагында кошумча курулуштары. Бул жагында болсо чоң үй, узун турасы туугандар, үйдүкү 11ге 10 экен, сырткы тараптан жылууланган. Мынакей туугандар. Ал тарабында келгенден машинанын ары бери койгонго жайы, документ, кызыл китеп, техпаспортуна чейин баары бар. Сиздерге азыр биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үйгө киргенде туугандар, тамактануучу бөлмө, кухня, холл баары ушундай чоң бир бөлмөдө жайгашкан. Кухонный мебелдер, газовый плита, ракайнал суулар чыгарып, бул жакта мынакей чай ичкен жайы. Андан ары бул эшикке киресиздер. Бул жерде мынакей ушундай бир бөлмө, түндүк тараптан терезеси. Бул жактан да ракайнал суулары чыгарылыптыр. Так, андан ары бул жакта туугандар мынакей чоң сонун зал жайгашкан. Түштүк тараптан терезе, көрүп турсаңыздар жакшынакай ремонт, полдоруна ламинат. Бул эшиктен киребиз. Бул жерде спальня бөлмөсү жайгашыптыр туугандар, мынакей. Бул үйдүн түштүк чыгыш тарабынан көрүнүшү. Бул жагында да малина жер жемиши, клубника жер жемиши. Эң эле түштүк чегара бул кошунага чейин. Андан ары бул үйдүн түндүк тарабы мынакей туугандар. Жана айткандай үй тараптан жылууланган гүлдөр, мындай сонун болгон бактары, алмалары дагы монтип ийилип салыптыр туугандар. Сливаларына чейин монтип ийилип, жана айткандай бактардын сорту зорбу же караган киши жакшыбы? Кыскасы сонун бактары. Мынакей алма бактары, могу жакта грушалар да мондай ийилип сонун болуп салыптыр туугандар. Жана ошондой эле үйдүн бул түндүк батыш тарабынан көрүнүшү. Могу жерде ит бар, абайла жана. Мынакей могу жак түндүк батыш тарабынан көрүнүшү. Эми кошумча курулуштар боюнча айтсак, могу жерге киресиздер. Биринчиси бул тамактануучу бөлмө, очоканасы. Мынакей очоканасы мындай тамактануучу жайы менен, ылдый тарап чашка болгон. Бир склад, андан кийин көмүркана, отункана, андан кийин баня, сырткы ажаткана жана бир навес. Бул жагында мондай септиктери, толтура мондай дагы бир аз курулуш үчүн кирпичтерине чейин бар экен туугандар. Документ боюнча айттык, түзмө түз ээлер менен байланышасыздар. Баасы болсо бул үйдүн $170 000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Түзмө түз ээлер менен байланышасыздар. Ээсинин номери 0708 08 82 50. 0708 08 82 50 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.